Бир абдан белгилүү сейил паркта чоң таш бар эле. Жөп-жөнөкөй эле таш. Эч өзгөчөлүгү жок. Анан бир күнү скульптор паркта сейилдеп жүрүп, ташты көрүп калат да, жакын келип, аны бир нече жолу айланып карайт. Анан ойлонуп кетип калат. Бир аздан соң скульптор ошол сейил бакка куралдарын көтөрүп кайтып келди. Ошентип шаймандар менен иш башталды. Талыкпай эмгектенип күчүн аябастан абдан кооз адамдын айкелин чегип жасайт. Ал ишин бүтүргөндөн кийин сейилдеп жүргөндөр жаралган нерсенин кооздугуна суктанып, абдан таң калышат. Карасаңар, кандай керемет. Эмне деген кооздук, жөнөкөй эле таш эле го. Ооба, бул таланттуу скульптордун зор эмгеги. Кандай керемет жасалган. Ошентип ар тараптан ар кандай мактоолор угулуп жатты. Ошондо скульптор мындай деген экен. Бардыңыздарга рахмат. Бирок мен өзгөчө деле эч нерсе кылган жокмун. Анткени бул скульптура ташта башында эле бар болчу. Мен болгону ашыкчасын гана алып салдым. Ушул сыңары Кудай да ар бирибизди эң сонун кылып жараткан. Бирок ашыкчабызды алып салып, кемчилигибизди толтуруу үчүн биздин улуу скульпторубуз болгон Кудайга биздин үстүбүздөн иштөөгө жол беришибиз керек.